Акмарал Маратова 6 класстын окуучусу. Ал сабактан кийин бош убактында бий иримине келип бийлегенге кызыгат. Бий адамдын дене түзүлүшүн калыптантып, ден соолукка пайдалуу. Ал үчүн бир гана каалоо керек. Ошол үчүн мен келечекте бий сабагынын мугалими болом деп тилек кылат Акмарал. 7 жыл хореография барып жатам. Мен чоңойгондо мугалим болуп иштейм келип атат. Мен келечекте бийге үйрөткөндө мугалим болуп иштейм келет. Мага бийлегенде мисалы народный танцларды бийлегенди, классический. Акмарал Маратова өңдө бир топ балдарды музыка дүйнөсүндө тарбиялаган Борборуздагы номер 4 балдар искусство мектебинин тарыхы да өзгөчө. 1967 жылы 2 стандарт багытта ачылса, 1989 жылы мектеп искусство мектеби статусун алып, бүгүнкү күндө хореография, сүрөт искусствосы, фортепиано, вокал, комуз сабактарынан балдарга билим берип келет. 1960 жылы октябрь айында номер 4 Бишкек музыкалык мектеп өзүнүн ишмердүүлүгүн 2 стандарттуу бөлүмүндө баштаган. Ал фортепиано жана эл аспаптар бөлүмдөрү болчу. Бүгүнкү күндө 11 бөлүм бар. Балдар ар тараптуу өнүккүсү келет, ошондуктан бири сүрөткө кызыгат, бири бирге биз кызыгат, бири гитара ойногусу келет, бири комуз черпкиси келет. Ошол баары талапкерлерди аткаруу үчүн ошондой жаңы бөлүмдөр ачылган. 20 жылдан ашуун биздин мектеп эл аралык уюмдар менен тыгыз катышууда. Мисалы 20 жылдан бери эл аралык Дельфи комитети менен иштешет, Марокко фестивалдарынын ассоциациясы менен иштешет, СИОФтун мүчөсү болот. Борборуздагы скульптуралык чыгармалар шаардын коздугун бөлөп келет. Алар алтын колду бедисчилердин эмгегинен жаралган. Балдар искусство мектебинде бедисчи болууга үйрөткөн атайын ирим иштеп келет. Александр Ситников 10 жашта. Ал адамдын сүрөкөтүн түшүрүп, андан кийин кагаз менен жабыштырып, айдоор бул өнөргө кызыгып келет. Вторую мировую, как военный кидает бомбу. Мен скульптурага 6 жашымдан баштап кызыгып келем. Мага ар кандай адамдардын образдарын жасаган жагат. Бош убактымда ушул иш менен алектенип, келечекте буйруса чоң скульптор болом деген кыялым бар. Азыр өзүмө керектүү оюнчуктардын көбүн жасайм. Кээ бирлерин белекке дагы берген учурларым болот. Что делал? Рисовал живопись. Номер 4 балдар искусство мектеби эл аралык Дельфи оюндарына катышып, жыл сайын чет өлкөлөрдө маданий жана фольклордук фестивалдардын катышуучусу. Бир катар республикалык балдар сынактарына катышып, алдыңкы орундарга жетишкен. Келечекте балдарды искусство багытына тарбиялап, аларды туура жолго багыттаган мектептин сапары байсалдуу болсун.